Улантабыз достор, бизге келген кийинки коногубузду сиздер менен кубанычтуу түрдө тааныштыралы. Абдулас Малдыбаев атындагы Улуттук академиялык опера жана балет театрынын солисткасы Карпаева Кундуз эжебиз конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келипсиз. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Кыштын акыркы күнү менен куттуктайбыз. Рахмат. Сиздер дагы. Рахмат, бирге болсун. Анан ушу сиздерди жакында концерт коет деп уктук. Ошол концерт тууралуу айтып бериңизчи. Каякта болот? Эмне деген аталышта? Кыштын акыркы күнүн узатып атып, жазды тосконго, жаздын биринчи күндөрүнө койдук концертти. Ушу Opera Live деп азыр 4 солист кошулуп команда түзгөнбүз. Анан мына жаңы эле өзүңүздөр көргөндөй флешмоб өткөргөнбүз. Ушул февралдын 12-синде Бишкек паркта өттү. Оркестр менен бул дүйнө жүзүндө эч жерде болбогон нерсе да. Негизи чоң барып ушундай симфониялык оркестр менен солисттер жана хор менен кошулган флешмоб эч жерде өткөн эмес. Дүйнө жүзүндө кыргыздар эң биринчибиз деп мактана берсек болот да. Ал жерде мына симфониялык чоң мэриянын оркестри болду, консерватория менен мэриянын оркестри. Дирижеру Медет Осмонов болду. Солисттер Заира Райымбекова, Саян Исин, Таир Бейшеев, Данияр Мусаев жана мен Кундуз Карпаева. Эми концерт жөнүндө айтып кетсек, бул концерт 8 мартка арналып, бирок 8 мартка чейин айдын 4-үндө консерваториянын чоң залында өтөт. Ошол эле чоң симфониялык оркестр менен дирижеру Медет Осмонов, хор Либерти капелласы, жетекчиси Юлия Остапенко, алып баруучусу Айгүл Курманова болот. Айта кетчү нерсе, чоң жана көп сюрприздер күтүлүүдө. Ал деле ушу консерваторияда болот. Консерваториянын ичинде болот, чоң залында. Саат канчада? Саат 6:30 башталат. Кирүү акысыз. 4 мартта. 4 мартта барыңыздарды күтөбүз. Жаштыкка, сулуулукка, жаздын демине көңүлдөр мас болсун. Барыңыздарды чакырам. Жакшы, биз дагы барганга аракет кылабыз. Негизи ушундай болчу эмес беле, жыл сайын биздин ушу опера ырчы байкелерибиз айымдарды куттуктап, ушундай концерт өткөрүшчү эмес беле. Анан кийин ырдап бүткөндөн кийин ар бири түшүп, гүлдөрдү берип, ошол салт быйыл болобу же сиздер менен алмашылдыбы? Концертке келгенде көрөсүздөр го деп ойлойм да. Балким ошол бойдон калган. Бардык нерсени азыр айтып койсом кызыксыз болуп калат да. Жакшы экен. Сөзсүз түрдө биз барганга аракет кылабыз. Анан кийин мындай суроо берип келип атат. Сиз өзүңүз эмне үчүн ушу опера жаатын тандап алдыңыз? Эмне үчүн театрды тандап алдыңыз? Мен тандадым деп айта албайм, ошо театр мени тандады го. Именно академиялык вокал. Кантип тандады? Келип эле ушу жолдор ошол театрга барып такалды да. Анан көп жерде болбой жаткан нерсе, иш жүрбөй жаткан жерлерде бул театрга келгенде эле биринин аркасынан бири уланып кете берди да. Ошондон бери мына мисалы үчүн театрда иштегениме 13-14 жылга карады. 14 жылдан бери театрдасыз. Солист болуп эмгектенгеним 14 жыл болду. Ошо театрда иштеген агаларыбыз айтып калат да, бул театрга бир келгенде кетиш кыйын депчи, башка жака деле кетип көрдүк, кайра эле келип өткөсүк депчи. Бул оор болуш керек да. Бага мындай да, маданият ошол жакта маданият чордону деп атпайлыбы? Ошо башка жакта жүргөндө башкача жүрөсүң өзүңдү алып, ал эми ошо театрга барганда адамдар, артисттер бардыгы өзүнүн сонун алып жүрүшөт да, бардыгы маданиятты, бардыгы бири-бирине сиз депчи. Анан кийин ошонусу сизди балким тарткан чыгар. Негизи эми окуп жүргөндө менин устатым СССРдин эл артисти академик Кайыргүл Сартбаева эң кичинекей кезинен баштап, мисал үчүн
студентти алгандан баштап жалаң эле кантип ырдоону үйрөтүш эмес, баскан, турган, жүргөн, кантип уктап келдиң, эмне жеп келдиң, ачкасыңбы, токсуңбу баардыгын билип турат да. Ошол тарбия негизи чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Эң чоң баягы мен үчүн маанилүү нерсе кайрылгыл эже мага үйрөткөн нерсе деп айтам да, дисциплина. Ошол нерсеге үйрөндүңүз. Дисциплина. Негизи опера ырчылар дисциплина болбосо, опера ырчы болуп иштеш мүмкүн эмес. Ооба, кайрылгыл эжеге мен да рахмат айтам. Мен да окуп калгам, ал кишиден сабак алып калгам дегендей. Демек, концертиңиз 4 март. Эл келбей калсын. 4 мартта Улуттук консерваторияда. Улуттук консерватория. Саат кечки 6:30-да. 6:30-да. Ошол жака урматтуу достор, бардыгыңыздар келиңиздер. Ошол жактан күтөбүз. Сизге келип, кызыктуу жана керектүү маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чагырмачылык, ийгиликтер болсун. Чоң рахмат.